Арбаңыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал COVID-19 илдетине чалдыккандарды кабыл алууга резервде канча орун бар? Мобилдик бригадалардын саны канча? Үй карантинде канча адам бар? Саламаттык сактоо уюмдары кандай иштеп жатышат жана бейтаптарды кабыл алуу кандай жүрүүдө? Өзгөчө абал режим алынган соң ооруканалар ишин толук жандандырабы деген суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Ахматова Айнура Бектургановна, ошондой эле ушул эле министрликтин бөлүм башчысы Калматов Кубанычбек Сайназарович маалымат беришет. Бүгүнкү түз эфирди сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар маалымат агенттигинен да көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна и заведующего отделом этого же министерства Халмаматова Кубанычбека Сайназаровича относительно эпидемиологической ситуации, ежедневной сводки по эпидемиологической ситуации коронавирусом по республике, наличие коек для приема пациентов COVID-19, сколько имеется в резерве, число мобильных бригад, число людей на домашнем карантине, как работают и принимают больных организации здравоохранения и полностью ли возобновят свою работу больницы после снятия режима ЧП. Вот по таким вопросам наши коллеги ответят на эти вопросы. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, 1 радио, также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 30 апрель 2020 жылга карата статистикалык маалыматка каралып кетсе, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 8 бейтап, Ош шаарынан 5 бейтап, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 1 бейтап, Нарын облусунан 6 жана Ысык Көл облусунан 1 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 30 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 746 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 114, Ош облусунда 163, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 183, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 95, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлердин саны 4 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1 медицина кызматкерлер болду. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 195 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 105 медицина кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 402 аял, 344 эркек адамы катталган. Жаңы катталган учурларда 8 аял жана 9 эркек адам. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап кетсек, 15 жашка чейинки балдар 100, анын ичинде 1 жашка чейин 4, 16 жаштан 19 жашка чейин 20, 20 жаштан 35 жашка чейин 210, 35 жаштан 55 жашка чейин 257, 55 жаштан жана андан жогору 159 адам түздү. Ооруканада жаткырылгандардын абалы боюнча республиканын стационарларында 276 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда 12, анын ичинен 6 жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалында 44,
Канаттандырар кабалда 220 бейтап. Ал эми үйлөрүнө чыгарылган бейтаптардын саны 462 түздү. Изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан 51.592 түздү. Жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөр бул жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн саны. Ал эми COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 3086 түздү. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 864 адамды түздү. Чоң рахмат. Эгерде мүмкүн болсо эми расмий тилде айтып берип койсоңуз. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Позвольте остановиться на статистических данных на 30 апреля 2020 года по ситуации коронавирусной инфекции. За сутки из стационаров республики выписано 25% с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкеке 8, в Орской области 4, в городе Ош 5, в Жалалабадской области 1, в Нарынской области 6 и в Иссыкульской области 1. При выписке результаты анализа на коронавирус у всех отрицательный. Всего за все время вспышки выписано с выздоровлением по стране 462 пациента. На 30 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Орской области 2 случая, в городе Ош 1, в Жалалабадской области 1, в городе Бишкек 3 случая, в Чуйской области 9 случаев и в Нарынской области 1 случай. В Кыргызстане всего зарегистрировано 746 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Жалалабадской области 114, в Орской области 163, в городе Ош 111, в Чуйской области 61, в городе Бишкек 183, в Баткенской области 9, в Нарынской области 95 и в Иссыкульской области 10. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 4 случая, из которых в Бишкеке выявлен 1 случай, в Чуйской области 2 и в Орской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составило 195 случаев, из которых из стационаров с выздоровлением выписано 105 медицинских работников. Из зарегистрированных положительных случаев женщины составили 402 человека и 344 – это мужчины. Среди новых случаев 8 человек женщины и 9 мужчин. Если остановиться на распределении зарегистрированных случаев по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составили 100, от 35 до 55 – 257, от 55 и старше – 159. В стационарах республики сегодня на лечении находится 276 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 12, 6 находятся в реанимационных отделениях. Средней тяжести 44, в удовлетворительном состоянии 220. И выписано домой 462 человека. Всего с 5 февраля 2020 года отобрано образцов на исследование 51 592 образца. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными с COVID-19 составило 3086 человек. Да, необходимо отметить, что количество контактов может изменяться в ходе проводимых эпидемиологических расследований. И по Кыргызстану на обсервации сегодня находится 864 человека. Чоң рахмат. Анда биз буга чейинки белгиленген темалар боюнча анда биз өзүбүздүн суроолорду берип, аларга жооп берсек, анда Кубанычбек Сайназарович, ушул COVID-19 илдетине чалдыккандарды кабыл алууга резервде канча орун бар? Сагынчтык сактоо министрлигинде бүгүнкү күндө коронавирус менен жабыркаган ооруларды дарылоо үчүн республикада 1210 керебет дайындалган. Анын ичинен 153 интенсивдүү терапия палатасы бар. Бишкек шаары боюнча 204 керебет, анын ичинде 32 керебет, 32 интенсивдүү терапия палатасы.
Ош обласы боюнча 475 керебет, анын ичинде 555 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад обласы боюнча 260 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Баткен обласы боюнча 114 керебет дайындалган, анын ичинде 20 интенсивдүү терапия палатасы. Нарын обласы боюнча 95 керебет дайындалган, анын ичинде 15 интенсивдүү терапия палатасы. Ысык Көл обласы боюнча 176 керебет, анын ичинде 19 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинде резервге дайындалган керебеттердин жалпы саны 823-тү түзөт, анын ичинен 118 интенсивдүү терапия палатасы бар. Айта кетсек, Бишкек шаарында резервге каралгандар 472 керебет, анын ичинде 57 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ош обласы боюнча 60 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад областында 70 керебет, анын ичинде 31 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ысык Көл областында 21 керебет, анын ичинде 4 интенсивдүү терапия палатасы бар. Талас обласы боюнча 200 керебет, анын ичинде 14 интенсивдүү терапия палаталары камдалган. Чоң рахмат. Эгерде мүмкүн болсо ошону дагы расмий тилде айтып берип койбойсузбу? На сегодняшний день борьбы против коронавируса Министерством здравоохранения создано 1210 койка, из них 153 палата интенсивной терапии. По городу Бишкек это составляет 204 койки, из них 32 палата интенсивной терапии. По Орской области 475, из них 55 палата интенсивной терапии. По Джалалабадской области 260 коек, из них 12 палата интенсивной терапии. По Баткенской области 114 коек, из них составляет 20 палата интенсивной терапии. По Нарынской области 95 коек, из них 15 палата интенсивной терапии. По Исыкульской области 176, из них 19 палата интенсивной терапии. Еще подготовлены резервные койки для оказания при массовом поступлении. 823 коек, из них 118 палата интенсивной терапии. По городу Бишкек составляет 475, это резервные койки, и 50, из них 57 палата интенсивной терапии. Ошской области 60 коек, из них 12 палата интенсивной терапии. По Джалалабадской области 70, из них 31 палата интенсивной терапии. По Исыкульской области 21 коек, из них 4 палата интенсивной терапии. По Таласской области 200 коек, из них 14 палата интенсивной терапии. В итоге общее количество? Общее количество 2000 коек для борьбы с коронавирусом. Чем отличается от палаты интенсивной терапии от обычной? Можете еще? Обычные койки — это где наблюдаются легкие и средние течением. Тяжелым течением наблюдается палата интенсивной терапии, где имеется аппарат искусственной вентиляции легких и кислородной концентрации. Вы, как раз мы говорили, что число мобильных бригад, число людей на домашнем карантине на данный момент сколько? Ну, Министерство здравоохранения против распространения коронавирусной инфекции подготовлено, издан приказ о создании мобильной бригады, куда входит, в состав мобильной бригады входит врач, инфекционист, эпидемиолог, медсестра и лаборант, и водитель. Общее количество 200, по республике 253. Общее наблюдалось до сегодняшнего дня 81 036 человек. Из них 52 328 сняты. В настоящее время под домашним карантином находится 28 708 человек. Саламаттык сактоо уюмдары кандай иштеп жатышат жана бейтаптарды кабыл алуу кандай жүрүүдө? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо ишканалары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу пландуу түрдө ооруларды кабыл алуусу чектелген. Ошондой эле тез жардам көрсөтүү боюнча иштеп жатышат.
эгер эртеңден баштап уже жанагы өзгөчө кырдаалдар абалы алынгандан кийин аймактык ооруканаларда бүт саламаттык сактоо мекемелери өз иштерин так аткара башташат. Ошондой эле булар жана санитардык эпидемиологиялык шарттарды аткаруу менен иштеп башташат. Эгер бүт бар жок жагында ошол өзгөчө кырдаалдар алынса, анда мурдагы тартипте саламаттык сактоо мекемелери мурдагы тартипте иштей башташат. Можем ли повторить этот вопрос на русском, да? Как работают и принимают больных организации здравоохранения и полностью ли возобновят свои работы больницы после снятия режима ЧП? В настоящее время все организации здравоохранения принимают больных только по экстренным показаниям. Прием плановых больных ограничен из-за эпидемиологической ситуации. После снятия чрезвычайного положения в территориальных больницах возобновят прежнюю работу, которую снятие чрезвычайного положения в городе Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Атбашинской области будет принимать также экстренных больных. После снятия чрезвычайного положения будет работать в обычном режиме. Айнура Бектургановна, чем можно объяснить относительно большое количество новых случаев в Чуйской области, с чем это может быть связано? Чуйская область у нас является той областью, которая является центром всех регионов. Очень большой объем внутренней миграции. Здесь сосредоточено население, которое прибывает из Ошской, Джалабадской и Нарынской и Сыкульской областей. Наши граждане работали на предприятиях в Чуйской области. И не только на предприятиях, они работали в сфере бытового обслуживания, поэтому в основном случаи были зарегистрированы именно в Чуйской области. Еще дополнение. Мы, Чуйская область граничит с Казахстаном, и оттуда идет большой наплыв водителей и других граждан. Еще аэропорт Манас чартерным рейсом возит наших граждан. Из-за этого у них подтверждение единичное, но подтверждается. Из-за этого увеличивается количество подтвержденных коронавирусной инфекций. Жалал-Абад Ош жергесинде жардамга барган дарыгерлердин министрлик алып келбей жатыптыр. Алар өз чөнтөгүнөн акча төлөп үйлөрүнө келип жатканын айтып кайрылышты. Ал жакка кеткен дарыгерлердин 1 айлык мөөнөтү бүттү. Айтсаңыздар, түштүк жергесине иш сапарына кетишкен канча дарыгер азыр үйлөрүнө келди? Эмнеге биз кайтып келген дарыгерлерди көрүп же маалымат ала албай жатабыз? Министрлик эмне үчүн аларды кайра алып келүүнү караган эмес? Алар кетип жатканда бир эле ошо бир дагы кабар берилгени жок деген суроону ошо Супер KG порталдагы берип атат. Дарыгерлерди жөнөтүү боюнча ошол жардам иретинде өздөрүнүн жардамын көрсөтүү үчүн дарыгерлер кошулган. Алардын келүүсү боюнча так маалыматты тактап дагы көрөлүк. Себеби биздин алган маалыматтар боюнча аларга атайын автоунаалар такталып бериш керек. Себеби бизде бардык кызматтар уюштурулган. Себеби чартердик рейстер менен келип аткан Кыргызстандын жарандарын ошол бул жерде обсервацияга жаткыргандан кийин анализдерин алып тактап бүткөндөн кийин аларды ошол туруктуу үйүнө жеткизүү үчүн дагы автоунаалар жетирилген. Ал маалыматты болсо айтсак. Рұқсат берсеңіз, мен да бир аз коллегамды толуктап кетейин. Албетте, өзүңүздөр билгендей, ошол биздин медициналык кызматкерлер кетип атканда бул боюнча маалымат бергенбиз. Ошол Жалал-Абад областына 7 кызматкер кеткен. Өзүңүздөр билгендей, азыр өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал болгондуктан автоунаалардын ошол областтарына барып келиши чектелген болуп атат.
Анан алар 1 ай иштегенден кийин ар биринин келиши баардыгы чогулуп кайра келүү убактысы келбей атат. Алар бирөө келиш керек болуп атат, андан кийин бир экөө келиш керек болуп атат, анан кийин үчөө келиш керек болуп атат. Мына мен да өзүм Ош областына барып иштеп келдим бул убакка чейин. Ал жерден чыгып келиш, кетерде дагы атайын ушу гуманитардык жардам алып баруучу эле автоунаа менен барып атабыз. Андан сырткары жергиликтүү бийлик деле жардам берип, ошолорду жеткирүүгө, жардам берүүгө аракет кылып атат. Бирок өзүңүздөр туура түшүнсөңүздөр, ошол автотранспорттун областтардан өзгөчө абал кырдаалында келүүсү кыйынчылыктар туудурат экен. Анан ал боюнча дагы мына биз тастыктадык, билдик, алардын келген ошол сарптаган, өзүн чөнтөгөн сарптаган акчасы кошумча атайын төлөнүп берилет. Жана 1 айлык иштеген атайын пулдан сырткары, ошондон сырткары суткада сарптаган акча каражаты дагы төлөнүп берилет. Анан кийин ошол жетип келүүсү боюнча туура айтасыздар, муну биз талкуулап келген баардык врачтар менен кандай келип атат, кандай иштеп келишти, ошол жерде кандай маселелер болду, ошол жерде дарылоо ыкмалары боюнча кандай иш аракеттер жүргүзүлдү. Сөзсүз түрдө биз бир массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бир чогулуп, бир репортаж кылып маалымат берүүгө беребиз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо башкармагынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана ушул эле министрликтин бөлүм башчысы Калмаматов Кубанычбек Сайназарович сиздерге ушул медицина тармагындагы Саламаттык сактоо министрлиги жүргүзүп жаткан иштер боюнча маалымат беришти. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөттүү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.